Эки этаж үйгө стяжка коюп атабыз. Ассаламу алейкум туугандар. Бул үйдүн 3 ишин алгам. Биринчи иши крышага потолокко лай басуу, экинчи иш стяжка коюу, биринчи этаж, экинчи этажга. Үчүнчү иши эшиктин алдына тепкич. Кышында сүйлөшүп баалашып туруп 30 миң бабашы которуп койгон. Мында сеткамак салынат. Минималка жери 4 см болду лазер менен атканда. Эң максималкасы 7 см болду. Себеп дегенде эч качан идеальный тегиз плита коюлбайт. 3 см, 4-5 см ойноп турат. Үйдө ылыйчы. Бияк экинчи комнат. Үстү 2 комнат, алды 2 комнат душ менен. Ошондо 4 комнат, душ менен 5, холл менен 6. Комнаттар чоң-чоң. Сеткамак салам, колгоч. Себеп дегенде эски бетон менен жаңы бетон эч качан бирикпейт. А буну бириктирген бул эме болот. Сеткамак же арматура же башка нерсе темирден. Бириктирбейт, просто бул эмени катытып кармайт. Үстүнкү стяжканычы. Анан плита коёмбу же монолит кыламбы дегендерге, плита койсоңуздар мына жерлери ачык болот да. Белги отдельно куюлат. Анан үстүнө мындай стяжка болот. Ошо менен монолиттин акчасынан ашып кетет. Ушутугандар биздин иш көңүлгө жакса, уста керек болсо зона кылса, биринчи зона кылып туруп, стеналарды тактап алып туруп, жалабашар иште керегине 1000 сом которосуздар, барып көрүп алашып алгандан кийин сиздин ишиңизди 25 күн бир айда баштайбыз. Плюс минус, может андан эптирээк 20 күндөчү. Себептен бизде очередь. Мага зона кылгандардын 70-80% срочно башташ керек, бир бала кылбайлыбы дейт. Бир нерсе кыла албайбыз. Себептен бизде по порядку кетет. Бунун ишинен бул ишти кылабыз, бул иштен бул ишти кылабыз депчи. А кышта акча берип койгондорго арзаныраак кылабыз, скидкасы менен 15%. Себептен алар бизде ойлоп, өзүнүн ишин ойлоп туруп, акча которуп коюп атат. Ошон үчүн биз дагы кичине уступка кылабыз. Арзаныраак кылып беребиз. Бул эки этаж үйдө стяжкасын 40 миңге кылып берем дегем. Себептен кышта бабашы берип атпайбы. А сезондогону бул иш 50 миң болот эле. Муну ачыгын айтам мен, как она эслечи. Деген маска кийип дегенде ондагы деп элечи. Ушутугандар каналга подписаться болобуз, лайк басабыз. Суроолор болсо беребиз.